Тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин 2 күндүк иш сапары ЖККнын башкы катчысы Станислав Зайс менен жолугушуудан башталды. Тышкы саясат ведомствосунун башчысы маектешине Кыргызстандагы ички саясий кырдаалдын турукташуусу жөнүндө маалымдап, учурдагы саясий процесстер укуктук талаага кайтып келгенин белгиледи. Кыргызская республика, мы строго будем соблюдать. Кыргызстан буга чейинки эки тараптуу жана мамлекеттер аралык келишимдерди бузбай, алардын алкагында иш алып барат. Мунун ичинде кант авиа базасы дагы бар. Ушул эле күнү Кыргызстандын башкы дипломаты Россия мусулмандарынын дин башкармалыгынын башчысы Равиль Гайнуддин менен жолугушту. Очень рад вас видеть. Тараптар Кыргызстандагы акыркы окуялар тууралуу да кеп кылышты. Мы были солидарны. Биз ошол күндөрү кыргызстандыктар үчүн тынчсыздандык. Бир туугандар өз элине тунук акыл, жоопкерчилик менен мамиле жасап, кан төгүлбөй, мамлекет жабыр тартпасын деп Кудайдан тиленип турдук. Для начала оставить запись из самых почетных гостей Совета. Министрдин алгачкы иш сапарынын биринчи күнү федералдык жыйындын Федерация кеңешинин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Константин Косачев менен жолугушуусунан кийин аяктады. Тараптар эки өлкөнүн союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк мамилелери мындан ары дагы бекемдейт деген ишенимин билдирди. Большая честь посетить Федеральное собрание Российской Федерации. Искренне желаю России мира, единства и процветания. Взаимно и желаем того же самого Киргизской республике. Ал эми бүгүн 23 октябрда Руслан Казакбаев Россиялык кесиптеши Сергей Лавров менен жолукмакчы. Эки тарап эки өлкөнүн ортосундагы мамилени чыңдоодон сырткары бул жактагы мекендештердин маселелери, андан тышкары авиа каттамдардын санын көбөйтүү, ошондой эле Кыргызстанга болгон финансылык жардамды жандандыруу маселесин карап чыкмакчы. Эми биринчи кезекте биздин Кыргызстандын азыркы убакытта кызыкчылыгына туура келген маселелерди мен талкуулаганга келдим. Ал Кыргызстандагы азыр баягы шайлоодон кийинки болгон саясий кризистин жыйынтыгында болгон суроолор талкууланат. Анын сыртында биздин социалдык экономикалык абал жөнүндө сөз болот. Анын ичинде баягы чарбалык маселелер да бар. Бул газдын баасын түшүрүү боюнча, ошондой эле бизге берилип аткан баягы мунай, ар түрдүү мунай, нефтепродукттардын баалары жөнүндө сүйлөшүүлөр болот. Орусия бул биздин стратегиялык өнөктөшүбүз да. Ошондуктан бул пандемияга байланыштуу, ошо пандемия коронавируска күрөшүүдө Орусиянын чоң жардамы болду. Дагы жардамдар күтүлүүдө, ал жөнүндө маселе болот. Эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери алдыдагы сүйлөшүүлөрдү жана жолугушууларды жогорку деңгээлде өткөрүүнү көздөп жатат. Мирбек Молдокунов, Аскар Улан уулу, Ала Тоо 24, Москва шаары.